Men o'zbeklar gapirmayapsizlar. Assalomu alaykum Qirg'iz Nima eli. bilet, Qirg'izistonda yashayapmiz deb bulardan qo'rqib yuraveraylikmi? Qart desam, munchiqbek turibmiz bilet. Oldim men astag'firullah. Hozir men Halima Qachongacha qo'rqib yashaymiz bular? Chiqaryaptir va men Namsizlar. bir efir qilib bayağı yoshlar kelayotgan, ham har qanday odamlar kelayotgan, bizni sog'inib, anan men dela. O'zini Qirg'izini o'zi Qirg'iz yomon ko'radi. Qaynam o'zi yomon Qirg'izlardan bir tomon yurmas. Qirg'iziga xotin topsin deyilasiz. Tilichkam o'ta qattiq o'ratadi, boshlari o'rib, jila ilayotadi, men o'zi yuragim siqyotadi, shu ayolim uchun kuyyotam, shu ayolim birga kelib qolmasin dedim. Har qanday odamlar chalib olsam, ne dedin, anda qilding degan so'zlarni men o'yla jomon ko'ram. Men oldinroqdan kechirim so'rab qo'ydim. Men bilbe so'ylagan bo'lsam, mana biz ikkinchi to'xtamay ilmaylikmiz, mana dokumentlarimiz bor, mana Psilayskiy tomondan o'rayim. Ayolim DSP. YouTube, Instagramdan ko'rgansizlar, Halimani emasdan dela. Halimani bilasizlar, salon ishlagan qiz bor-ku, qarindoshim. O'shani emasdan ham ko'rgansizlar, Instagramdan, anan TikTok'dan. Biz o'rqchamiz, mana Dilichka shu Dilichka, anan biz o'ko'z ilmaylikmiz, bizni kechirib qo'yingizlar, bir-biriga so'ylab qo'yibmiz. Bizni Alloh uchun biz kechirib qo'yinglar, biz dilakmiz. Baxtlı olaylik, Dilichkam o'ratadi hozir, o'zimda ham boshlarim o'rib, boshim o'ta qattiq o'ratadi, bayağı stress bo'lib, dila o'rvatsa men dila o'rimda. O'zingiz yaxshi bilasizlar, suvi o'ta qattiq. Shu Dilichkam deb yashab yuribman. Men kechirib qo'yingizlar, bir-biriga so'ylab qo'yib qo'ying Qirg'iz eli. Amon bo'lgan mendan o'tgan bo'lsa, uzr kechirim so'rayman. Biz ikkinchi to'xtamay ilmaliklarimiz kechirib qo'ygan men. Короче, мен Шаржат акеге жазганмын да, чалганмын. Видео тартып жөнөттүм. Кыргыздардан кечирим сура депчи, мына. Короче, оратам, тигинтам дейт да. Мен ошол видеону көрүп, видеону чыгарткам мен аны сөккөндө мен дагы наразы. Жардам бергенде чисти кыз болгон үчүн жардам берип жүргөнмүн да. Ошол үчүн гана өзү эле билет, эл билет. Ошол үчүн барып жүргөнмүн, анда канча Келин күйөөсүнүн ата-энесин караганы милдеттүү эмес. Мындай видео социалдык тармактарга тез таркады жана көптөгөн социалдык тармак колдонуучуларынын кызуу талкуусуна жем болду. Анткени социалдык тармактын айрым колдонуучулары сенде келинин Кудай сактасын десе, айрымдары келиндин сөзүнө да кошулуп, алкоо сөздөрүн да жадырышууда. Ал эми сиздин пикириңиз кандай? Албетте комментарийге калтырыңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер? Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС ининен эмгек келишими, меткнижка, башка тилге которуу, сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 38 62. Караколдо формачанада мунасында балдарын алдын алып айдап жүргөн үчүн айып пул салынды. Каракол шаарында коопсуздук эрежелерин сактабаган айдоочуга айып пул салынды. Бул тууралуу Ысык Көл облустук жол кыймыл көзөмөлдөө башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка караганда, шаардын тургуну Токтогул, Жусаев көчөлөрүнүн кесилишинде Chevrolet Captiva унаасын видеого тартып алган. Анын айдоочусу балдарын алдына отургузуп алып айдап келген. Формачаны отурушат, балдарын алдына алып алган. Буларга кандай чара көрүлөт деп сураган шаар тургуну. Ысык Көл облустук жол кыймыл көзөмөлдөө башкармалыгы аталган видеодон кийин бүгүн айдоочу аныкталып, балдарды ташууда коопсуздукту бузган үчүн 3000 сом айып пул салынганын билдирди. Аларчада орусиялык жаранга жардам көрсөтүлдү. Чүй облусунун Аламөдүн районундагы Аларча мамлекеттик жаратылыш паркында бутун сындырып алган орус жаранына жардам көрсөтүлдү. Бул тууралуу ОКМ билдирди. ОКМ кечээ 5 июлда
Ал 112 кызматынан жардам сурап кайрылганын, андыктан жерине 5 куткаруучу жөнөтүлгөнүн белгиледи. Куткаруучулар аны тоодон түшүрүп, биринчи медициналык жардам көрсөтүшкөн. Министрлик кырсыктаган киши эс алууга барганын кошумчалады. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз сиздерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт, бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Эч кандай сөздү сүйлөбөйт. Баламдын апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудайым пешенесине жазган экен, ушул эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар. Жардам бериңиздер, кыргыз элим. Кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себепчи болуп жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым ыраазы болсун сиздерге. Себепчи болуңуздар, кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлерин бардыгы өзүмө караштуу. 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урунбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер. Карганда карлар үйүнө дайындала бер, Кудай өмүр берсин. Ушу көп комментарий жазылды, ушундай типа сен буларды тыштаба, сен карашың керек да деп. Неге мен карашым керек? Ошону мен түшүнбөй атам вообще. Неге келин кайнене карып калган кайнене кайнатаны караш керек? Ошону түшүндүрүп бергилечи мага. Мен аларга тууган эмесмин. Эч кандай. Просто алардын баласынын келинчеги болуп атам. Ким карашы керек айтайынбы? Өздөрүнүн балдарын, өздөрүнүн кыздары караш керек. Мисалы, мен Кудай сактасын бир карыганда ооруп жатып калсам, мени кыздарым карашы керек. Балам жок да азыр. Балам болсо төрөсөм деле анын келинчеги карабашы керек. Мен өзүм кыздарым же балам келип мени карап турушу керек. Неге ушу келиндерди кол кыла бересиңер? Келиндердин өздөрүнүн түйшүктөрү көп, өздөрүнүн балдарын чоңойтушсунча алар. Өздөрү азыр еще аялдар иштеп отушат, бардыгы карьера куруп отушат. Анан келин кылышы керек, келин деп эле келиндерге асыла бербегилечи, суранычы. Өзүңөр аракет кылып, өзүңөр жакшылап карап, ден соолуктуу болуп, карыганда жатпай калыш үчүн. Анан жүрөгүңөр тазалап, ушу жүрөгүңөр таза болсо, ден соолугуңар да таза болот, достор. Ушуну кичине мындай хейтке албай, мындай кичине түшүнүп, ойлонуп. Бирок келин эгер кааласа, эгер ушунчалык кайнене кайнатасына ыраазы болуп, аларды ата энедей көрсө, карайт, конечно, ал келин карайт. А бирок силер аны өмүр бою чукуп жеп атсаңар, анан картайганда эмнеге ал силерди карашы керек? Ошону айткылачы. Эгер келинге мээримдүү мамиле кылсаңар, өмүр бою жардам берсеңер, балдарын чоңойтуп берсеңер, келиниңерди аясаңар, ал силер картайганда өзү эле айтат, мен карайм апа силерди, ата мен силерди карайм деп. Анан келинди өмүр бою чукулап, анан картайганда жатып калып, келин мени карашы керек деген туура эмес. Жизнь бумеранг. Силер биринчи жакшы мамиле кылгыла, анан силерге жакшы мамиле кылат. Туннелден өтүп кетет элем, Үскөлгө бара калат элем деген туугандар, мыналар дагы Үскөлгө барабыз деп ушул жерден өтө албай калган. Мыналар дагы өтө албай атат. Бул жактан негизи эле эч кимди өткөрбөй атат экен да. Машиналар өткөрбөй атат экен. Кытайлар жолду тапшыра албай атат деп. Качат келсеңерде мен 3 жолду жөндөн бардым ошол жакка силерге көрсөтөйүн деп бардым да ошончу. Тоннель жабык, көчкү түшөт, бер жагынан таштар түшөт анча-мынча казармага чейин. Тоннель жабык, 26-жылы ачылат, биртоло колдонууга берилет деп президентибиз жактан указ чыккан. Жолу бар болуп бара бербегиле. Мен 150 жол көрсөттүм ошончу. Альтернативный жол казармага чейин ачык Бишкектен. Казармадан ар жака тоннелден өтсөңөр эле бир 3 километр, 4 километрчи, 5-6 километр. Уже Жалотко кирип барасыңар центрине. Бирок ошол жер тоннель жабык, түшүнүңөрбү? Башка жол бар, каргырак эле ушундай деген. Ал жакта мен жакында өтүп көрсөтөм. Ошол жакта кар түшчү, ошол жерлерди тазалап силерге болбой эле көкпеттерге деп атайын коюп койду ошол жолчу. Менден өткөн көкпет экенсиңер. 3 жол көрсөттүм ошончу болбой. Тоннелдин чоң
жок, шанс жок, өткөзбөйт. Ошо мен 1, 2, 3-жолу өтө албайм.